Баарына салам, сиздер менен KG Smart. Бардыгызга белгилүү болгондой эле кече жакында WhatsApp өзүнүн жаңылаганы тууралуу маалыматтарды таркатты. Ошону менен кошо көпчүлүк адамдардын смартфонунда кара түстүү темалар келди. Ал эми кээ бир адамдарга азыркы учурга чейин келе элек. Эгерде биз сиздер менен биргеликте бул жерде экранды жагып, WhatsApp'тын настройкасына кире турган болсок, бир дагы кара түстүү темага ылайыктуу функция жок. Бул дегени кошулганы эмес. Макул, буларга дагы барып өзү автоматтык түрдө келип кошулуп калса керек. Бирок кээ бир инсандар бар, аны күтө албайт. Ошондой инсандар үчүн мен бүгүн сиздерге көрсөтөмүн. Тагыраагы бүгүн сиздер менен биргеликте биз WhatsApp'ты кара түскө айландырабыз. Болгондо дагы мыйзам жолунда достор, эч кандай уруксат этилбеген сайттарга кирип WhatsApp'ты көчүрө албайбыз. Болгондо Play Market жардамы менен бардыгы мыйзам жолунда. Андыктан видеонун аягына чейин менен бирге болуңуздар. Биз баштадык. Видео башталышынан сиздер үчүн кыскача жарнама. Урматтуу көрөрмандар, азыркы учурда биз өзүбүздүн каналыбызда Mi Band 4 смарт саатын ойноп жаткан учурубуз. Описанияда жана комментарийге мен өзүнчө шилтемелерди коюп коем. Ошого кирип катышыңыздар жана утуп алыңыздар. Шарттары жөп жөнөкөй достор. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Өзүбүздүн эң өзгөчө болгон сыйкурдуу экраныбызды бул жерден жагабыз дагы бир дегенде баштайбыз. Воля! Оп! Бизге эмне керек достор? Бизге тиркеме керек болот. Аны кайдан көчүрүп алабыз? Аны Play Market'тен көчүрүп алабыз. Сиздердин көз алдыңызда турган Clean App приложениясы достор, тиркемеси, буну сунапка кылабыз. Сиздерге бир нерсени айтып кетейин достор. Видеону колдон келишинче өткөрбөстөн аягына чейин толук көрүңүздөр. Эмне дегенде көп инсандар комментарийге жазып жатышат. Эмнеге мен орноткон тиркеме сен орноткондой болуп орнолбой жатат? Менде окшобой жатат. Мен бир нерсени туура эмес кылдым, кайсыл жерин кылдым деп менин өздүк баракчама чейин жазып жатасыздар достор. Ошон үчүн сиздерден бир нерсе суранам. Колдон келишинче сиздер тиркемени мен көрсөтүп жатканда видеону толук өткөрбөстөн көрүңүздөр. Так, открыть кылабыз достор. Разрешение беребиз. Бул жерде бир гана кара түстүү эмес, башкаларды да колдонсоңуздар болот. Мисалы Facebook'ту, Messenger'ди, Chrome колдонсоңуздар болот достор. Эми бизге бардыгын Dark Mode кара түстүү тема керек. Dark Mode кара түстүүнүн бул жерде 3 тамгасын басабыз, создат ярлык кылабыз, разрешение беребиз. Көрүп турганыңызда биздин экранда кара түстүү WhatsApp пайда болду. Бардыгы мыйзам жолунда достор. Болгону бул жака жаңы номер кыласыз же башка буга чейинки WhatsApp'ыңыздагы номерди ушул жака өткөрүп аласыз. Басасыз, принт кыласыз, бул жерге номерди жазасыз. Бардыгы кара түстүү болот достор. Билесиздер, эгерде мен буну колдоно турган болсом, менин бардык смартфонумдагы мессенджерлер кара түскө айланат. Буга чейин сиздерге көрсөткөнмүн, YouTube'ду дагы, Instagram'ды дагы. Эми мына көрүп турса WhatsApp'та кара түскө сиздер менен бирге айландырдык. Мен жакында дагы көрүп жатам достор, Одноклассник менен Facebook'ту дагы кара түскө айландырууну. Эгерде ал тууралуу видео көргүңүздөр келсе, албетте класс басыңыздар, досторубуз менен видеону бөлүшүп коюңуздар. Мен болсо бүгүн сиздер менен коштошомун. Видео абдан кыска болуп калган үчүн кечирим сураймын достор. Кийинки видеолорду узун жана сиздерге пайда алып келүүчү көптөгөн тиркемелер чыгарганга аракет кылабыз. Оюнга сөзсүз катышыңыздар достор, конкурс атайын сиздер үчүн. Утуп алышыңыздарды гана каалайбыз. Бүгүн болсо сиздер менен коштошобуз. Кызматыңыздар KG Smart каналы, Арган Аширбек уулу болду. Аман туруңуздар. Seit 2 Tagen geht ein Foto um die Welt. Die virale Sensation des Jahres. Das ist Gnu Gnu. Gnu Gnu, die rätselhafte Entdeckung eines Schülers sorgt für Begeisterung auf allen. Behörden warnen eindringlich vor der Verniedlichung des Wesens. Spezialeinheiten, das Waldstück, in dem die Kreatur vermutet wird. Gefahr für die angrenzenden Bewohner. Nach vorliegenden Informationen könnte eine Gegenstadt